İslamda 5-ci fərz bolğan ibadat bu hacı ibadati. Hacı ibadetini elbette Müslüman adam jana balagатка жеткен, жана акыл эси ордунда, жана ошону менен бирге барып келүүгө каражаты жеткен, жана ошону менен бирге калган үй бүлөсүндө, калган бала чакасында барып келгенге чейин муктаж кылбай турган даражада байлыгы мүмкүнчүлүгү болгон адам албетте хажыга барып келүүсү милдет болуп калат. Hacıga barıp gelişet de, bирок коомчулукта нааразычылык көп да, барып келди, бирок өзгөргөн жок. Негизи hacıga барып келген адам өзгөрүш керекпи? Албетте hacıga барып келгенден кийин эми ошол уламаларыбыз айтат, ал хажынын барып келгенден кийин кабыл болуусунун белгиси, ал ошол мурда кылып жүргөн бир жаман кылык жоруктарын калтырган болсо, жана ошол жаман кылыктары жакшы жака айланып, жакшы ибадаттарды кылып, бир жакшы пейилдер, жакшы адаттарга өтө турган болсо, бул адамдын ажысынын кабыл болгонунун белгиси. Ал эми хажыга барып дагы ал жерден таасир албаган болсо, кайра келип дагы баягы мурунку жаман адаттарын, жаман иштерин аткара бере турган болсо, анда ал күнөө иштине үстүнө күнөө болуп эсептелинет. Ошондуктан хажыга барып келгенден кийин албетте ошончо байлыгын курмандык кылып, өзүнүн нафсисин курмандык кылып барып келген адам албетте ал жерде өнүмдүү пайда алышы керек. Ал ошол хажыда дагы өзүнүн эрежелерин сактоо менен, эгер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, ким хажылык кылса, жана ошол хажылыкта бирер бир жаман сөз айтпаса, бирөөнү ушактабаса, же бир күнөө иш кылбастан хажылык кылып кайта турган болсо, анын күнөөсү куду энеден төрөлгөн наристедей болуп, күнөөдөн таза болуп кайтат дейт. Эми ошол күнөөдөн наристедей болуп таза болуп кайткан ошол улуу фазилетти, ошол жакшылыкты албетте ал өмүр бою кармап калууга тырышып аракет кылуусу керек.